Урматтуу Словения Республикасынын айым элчиси, сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардак карабул ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Урматтуу Италия Республикасынын мырза элчиси, сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардак карабул ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Урматтуу Эквадордук Гвинея Республикасынын мырза элчиси, сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардак карабул ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Урматтуу Бельгия каралдыгынын мырза элчиси, сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардак карабул ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Урматтуу Гватемала Республикасынын мырза элчиси, сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардак карабул ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Сабыржанов. Президент Мырза, сизге Словения Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Анайын жана кыйгармуктуу элчиси Аленка Сухотдольникова тааныштырууга уруксат этиңиз.
Урматтуу президент мырза, сизге Экваториалдык Гвинея Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лусиано Нгонгонг Айкаба мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Бельгия корольдугунун Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эрик де Майер мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Гватемала Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эдуардо Энрике Эрнандес Ресинос мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары, айымдар жана мырзалар, меймандос Кыргыз жергесине кош келдиңиздер. Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык миссияларыңардын расмий башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн өткөрүлүп жаткан ишеним грамоталарын тапшыруу аз эми, урматтуу элчилер, дипломатиялык кызмат жолуңуздарда жаңы баракта ачылып турат. Эгемендүүлүккө жеткенден тартып, Кыргызстан дүйнөнүн бардык мамлекеттери менен саясий диалогду, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды туруктуу өнүктүрүп келе жатабыз. Сиздердин өлкөлөр менен да достук мамилелерди чыңдоого жана өз ара пайдалуу, ишенимдүү өнөктөштүктү кеңейтүүгө даяр экендигибизди билдирем. Урматтуу элчилер, Кыргызстандагы ишиңиздер элдерибиздин ортосундагы байланыштардын жана соода-экономикалык алакалардын бекемделишине салым кошот деп ишеним артам. Өлкөбүз үчүн өзгөчө маанилүү тарыхый доордо жаңы дипломатиялык миссияңыздар башталып жатат. Учурда Кыргызстанда туруктуу экономикалык өсүш байкалууда, жылдык ички дүң продукциянын өсүшү 9%дан кем болгон жок. Энергетика, курулуш, финансы, туризм жана башка маанилүү тармактарда ири инвестициялык долбоорлор ишке ашырылууда. Сиздердин мамлекеттерди Кыргызстан менен өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана алакаларды бекемдөө максатында бул долбоорлорго жигердүү катышууга чакырат элем. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары, учурдан пайдаланып, сиздер өкүлчүлүк кылган мамлекеттер менен мамилелердин өнүгүшү тууралуу бир-эки ооз сөз айтып кетким келет. Кыргызстан Бельгия падышалыгы менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктү илгерилетүүгө даяр. Өткөн жылы Бельгияга жасаган сапарымдын алкагындагы улуу даражалуу Филипп королу менен жолугушуумду жылуу сезимдер менен эстейм. Аталган сапардын жүрүшүндө кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа Бирлигинин ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташуу жөнүндө макулдашуу биздин Европа мамлекеттери, анын ичинде Бельгия менен ар тараптуу өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө даярдыгыбыздын далили. Кыргыз Республикасы Италия Республикасы менен ар тараптуу байланыштарды жогору баалайт. Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы мамилелерди натыйжалуу жана ийгиликтүү өнүктүрүү максатында өткөн жылы Италияга болгон расмий сапарымдын жана ушул жылы өткөн Борбор Азия Италия биринчи саммитинин алкагында Италиянын министрлер кеңешинин төрайымы урматтуу Джорджа Мелони айым менен болгон жолугушууларда бир катар маанилүү макулдашуулар жетишилген. Аларды ишке ашырууга биргелешкен ар тараптуу аракеттерди көрүү зарыл деп эсептейм. Энергетика, туризм жана инфраструктура тармактарындагы долбоорлорго италиялык инвесторлордун катышуусуна кызыктарбыз жана бул багытта колдоого даярбыз. Кыргызстан Словения Республикасы менен эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурабыз. Туруктуу саясий диалогду түзүү жана
практикалык экономикалык демилгелерди илгерилетүү өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өнөктөштүктү чыңдайт деп терең ишенем. Жакынкы арада пландалып жаткан жогорку деңгээлдеги өз ара сапарлар бул ишке өз салымын кошот деген ойдомун. Географиялык алыстыкка карабастан Кыргызстан, Латын Америка өлкөлөрү менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө умтулабыз. Бул багытта биз Гватемала Республикасы менен эки тараптуу мамилелерди илгерилетүүгө жана ар тараптуу байланыштарды чыңдоого кызыктарбыз. Өлкөлөрүбүздүн жашыл экономика, инвестиция, финансы, жаңылануучу энергетика жана агротехнологиялар сыяктуу тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Ошондой эле туруктуу негизде саясий диалогду жүргүзүү зарыл деп эсептейм. Кыргызстан дүйнөлүк экономикада жана эл аралык аренада ролу өсүп жаткан Африка континенти менен өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң маани берет. Бул өңүттө Кыргызстан Африка биримдиги уюмунда байкоочу макамын алууга кызыктар жана бул маселе боюнча Экватордук Гвинея Республикасын ишенимдүү өнөктөш катары көрөбүз. Мындан тышкары Экватордук Гвинея Республикасы менен саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда эки тараптуу карым-катнашты илгерилетүүгө кызыктарбыз. Урматтуу элчилер, ушул жылдын 30 ноябрда Кыргыз Республикасында мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөт. Бул чечим өлкөдөгү туруктуулукту жана демократиялык принциптерди бекемдөөгө максатталган. Шайлоо процессинин ачыктыгын камсыздоо үчүн эл аралык байкоочуларды, анын ичинде сиздердин өлкөлөрдүн өкүлдөрүн да катышууга чакырып кетмекчимин. Урматтуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары, сөзүмдүн жыйынтыгында айта турганым, өз ишиңиздерге Кыргыз тарабынан ар дайым колдоо таба аласыздар деп ырастаймын. Дипломатиялык миссияңыздарга албан ийгиликтерди каалаймын. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук жана өз ара урматтоого негизделген мамилелерди бекемдөөгө өзүңөрдүн чоң салымыңыздарды кошо аласыздар деп мен терең ишенемин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.